Assalamu алейкум кыргыз элим, Баткен элем амансыз арбаңыздар. Мынакей бүгүн Баткен областында, Баткен областынын биринчилиги өтүп жатат. Бул болсо мынакей Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президентинин ошол район аралык республикалык чоң мелдешке даярдыктар. Ушул бүгүнкү турнирден жеңген команда февраль айында өтүүчү республикалык райондар аралык мелдешке катышмакчы. Бүгүн эң жогорку деңгээл бул болсо Баткен областынын ушул Элек районунда биринчи жолу өтүп жатыптыр. Бул тай казандар мынакей жаңы келип коюлду. Баткен областынын Көкбөрү Федерациясы коюп мынакей жакшынакай деңгээлде өткөрүп жатат. Оюнга 5 команда катышты. Мынакей азыркы 3-4 болгон орунга оюндар болуп жатат. Биринчи орун менен финалдык оюндарга Лейлек командасы менен Кызыл Кыя шаарынын командасы чыкты. Ушул эки команданын жеңгени республикалык райондар аралык турнирге катышат. Бул жерден азыр Баткен областынан чоң жакшы бир өзгөчөлүгү жеңген команданын эгерде макулдугун берсе башка командалардан Баткен областына катышкан бүгүнкү турнирге катышкан башка оюнчулардан да кошуп алса болот. Республикалык ошол райондор аралык чоң турнирге ошо Баткен элинин атынан ошо күтөбүз да, биз да жакшы бир команда түптөп келип ошол жерге Баткен областынын намысын коргоп кеткенде биз да күтөбүз. Бул жерден азыр эң негизгиси Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев өзү колдоп жерлерде көкбөрү оюнун өнүктүрүүгө чоң салымын кошуп берип жатат. Ар бир областка, аймактарга 1 миллион сомдон акчалай эмелерин жардам көргөзгөн. Мына Баткен областында Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Майрамбекович өзү баш болуп, мынакей бүгүн келип тапшырдык. Бул болсо ар бир ошол райондор, жерлерде көкбөрү оюнун жайылтууга, өткөрүп берүүгө жардам кетти деп ойлойбуз. Ошол убакыттан пайдаланып бүгүнкү мынакей Эрлан Бекботоевго ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.